Ушул фильмди тарткан Кочкорлук 11 жаштагы жигит былтыр мыкты режиссер деген наамды утуп алган. Ушул фильми менен. Ал эми биз болсо ушул фестиваль жөнүндө кененирээк сүйлөшүү үчүн бул жака конокторубузду жана уюштуруучуларын чакырганбыз, тааныштыралы. Режиссер Айбек Тайырбеков жана координатор Мадияр Султанакын уулу бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Быйыл дагы башталды да бул фестиваль. Башталды элек азыр фильмдерди кабыл алуу башталды. 10 октябрга чейин ошо Акынбаев 92 дареги боюнча кабыл алынып атат. Интернет менен жөнөтүшү болот, почта менен жөнөтүшү болот. Көбү өзүлөрү алып келип берип атат, дискке же флешке жазып алып. Былтыр дагы ушу уюштуруп анан кийин келдиңиздер эле. Быйыл дагы келген экенсиздер. Быйыл деле ошондой да каалаган бала, өспүрүмдөр, балдар телефонго болобу каалаган ушундай тарта турган каражаттар менен тартып алып келе беришет. Ар кандай темада. Быйыл эч нерсени өзгөрткөн жокпуз. Бүт баары ошол бойдон, темасы дагы ошол бойдон. Бул менин дүйнөм деген. Бул менин. Ар кандай темада эмес, дегенде теманы кенен коюп койсок, зомбилер жөнүндө, ужастар жөнүндө тартып кийишет экен, анан андай болбойт деп мындай балдардын өзүлөрүнө жакын, өзүлөрү кызыккан темага тартышсын деп ошо бул менин дүйнөм деген теманы коюп бергенбиз. Кандай болот? Катышуу кандай? Эми быйылкы жылы буюрса келет, алда бирок өткөн жылдагы биринчи республикалык балдардын тарих фестивалю мыкты деңгээлде өткөн. Ал жакта ошол Манас кинотеатрынын чоң залында болгон. Чоң залында болуп өттү. Ал жактан ошол биздин кино жаатындагы ошо Кыргыздын киносундагы көрүндүктүү менмен деген дөшалар, ошол эле Садык Шернияз, ошондой чоң кинорежиссерлор келип өздөрү күбө болуп, ошо республикалык тарих фестивалын уюштурганга жардам беришип, ошо жардамын көрсөтүшкөн. Ал жакта аябай чоң деңгээлде өткөн, ошол республикалык масштабта баардыгы өзүнүн нугу менен, баардыгы сонун өткөн. Ошол залдагы аябай толуп, элдер көп келип беришкен. Бул фестивалга өзүңүз кантип катышып калдыңыз? Бул фестивалга бизде жаш журналисттер клубу деген клуб бар. Ошол клубтун мүчөсүмүн мен. Ал биздин мүчөнүн төрагасы Майсалбек деген байке. Ошол Айбек байкелер менен, толкун эжелер менен иштешип келет. Ошого биз дагы ушул тарих фестивалын уюштуралы деп биздин жаш журналисттер клубу аралашып, организатор болуп жүрүп келип калганбыз. Сиз өзүңүз дагы ушул кино жаатында жүргөндөн кийин фильм тартсаңыз керек. Же тартуу ойдо жокпу? Жок, ошо мен кино жаатына ошол чын айтсам 1 жыл болду, кызыгып баштадым. Өзүм негизи журналистикада окуйм. Кино жаатына кызыгып, ошо Айбек байкелер менен жүрүп, ошо бул карик ошол жактан кичинекей балдардын кино тартканын көрүп, алардан бирке болсо да бир нерсе алып тарса болот экен деген нерсеге келип, кайра ошол Айбек байкелер менен да иштешип, мындан быйыл Дара кыры деген бир тарыхый мюзикл тартылды. Ал жакта администратор болуп иштеп, анан анча-мынча кадрларына да тартылып, процессти көрүп, кино кандай тартылат, ошого аралашып бирке сабак алып, кино жаатына кызыгуум бирке жогорулады десем да болот да, күчөдү. Баягы неме деп коет го, ушундай фильмге аралашып жүрүү эле адамдар көп учурларда, кээ бир учурларда ушундай грим койгон адамдар дагы фильмге тартылып калышат экен. Кээ бир учурларда ушундай костюмер деп коет го. Костюм берген адамдар дагы ушинтип өздөрү фильмге тартылып калган Демек бул учурлар. жөн эле кызыгуу болуп, анан ошо менен артып кеткен экен да. Же болбосо кээ бир учурларда ушундай жөн эле ошол нерсени түшүнүп калгандан улам болот болуш керек. Айбек байке, айтыңызчы, былтыр ушул эле жылы жайында кинолагерда уюштурдуңуздар. Ошол жөнүндө да айтып өтсөңүз. Кинолагерибиздин атын да Карик деп койгонбуз. Жаңа ойлоп отурбайдым. Ага да Мадияр барып бир группаны, ошо бир тайпаны жетектеп берди. Өзү 10 күн болду. 10 күн ичинде негизи 10 жаштан 17 жашка чейин да алганбыз. Бир бала 9 жашар бала да барды. Ал жерден балдар 10 күндүн ичинде ошо бир күнү сценарий жазганды Садык Шернияз үйрөттү, Эрин Сабжапаров үйрөттү, режиссер боюнча Садык Шернияз келип сабак берди, актерлук чеберчилик боюнча Алтынбек Максутов менен Талайкын Абазова келип сабак берди, оператордук ишти Акчол Бекболотов үйрөттү, анан ал эми монтаж боюнча Элдер Мадакин көрсөтүп, ошол жерден 4 көркөм тасма, 1 даректик тасма тартылды.
Ушул иш-чараларды фестиваль болобу же болбосо лагерь болобу максаты эмне? Эмнени көздөйт? Өзүбүздүн оозубуздан алчы. Мисалы мен өзүм баары эле өзүбүздөн башталат да. Мен бала кезимде мен өзүм ушундай кыялданчумун, ушундай кино лагерь болсо барып жөн эле сууга түшүп эс албастан ошо кино тартканды үйрөтүшсө депчи. Анда биздин балалык кезде мындай нерсе жок болуп калды да. Клубтар жок болду. Бүгүнкү күндө деле андай клубтар жок. Кружоктор жок, кино тарта турган. Анан кино тартып койсоң, катышайын десең, фестивалдар жок, мындай бири-бириңди көрүп, өзүң эле тарта бербестен, тартып эмгегиңди элге тартуулап дегендей. Анан ошо мектепти бүтүрүп атканда чоң проблема болду да, кесип тандашчы. Режиссурга барайын десең, режиссур эмне экенин билбейсиң. Оператор болоюн десең, операторлук эмне экенин билбейсиң. Ошо балдарды ушундай экономикага же юриспруденцияга кетип калып, анан 30 жашка 40 жашка чыкканда жок мен киношник болот элем деп убакыт өтүп кеткенден кийин кайра келбестен ошо мектеп жашында эле эртерээк эгерде киношник болом десе күчүңдү сынап көр, мүмкүн ушул сеникидир деген мүмкүнчүлүк шарт түзүп берүү болчу негизги максатыбызчы. Мындай кино жаатындагы, кино тармагында иштеген кадрлык маселелер сапаттуу болсун дегенибиз да. Анан ошол эле балдар мындай киного, искусствого көчө таптап бушташ жүргөндөн көрө кино тартса жакшы да. Кино театрга келип кино көрсө жакшы. Демек, баягы балдарга кичинекей кезинен баягы фундаментин түптөп коюу жана ошондой эле жол көрсөтүп коюу турбайбы? Азаматсыз. Фестивалдарды өткөзүп атасыз, лагерлер болуп жатат. Алдыда мындай мектеп ачайын деген оюңуз жокпу? Ошо окуучуларды чогултуп, ошо өзүңүзгө окшоп убагында жете албаган тилектерин мектеп ушул сиз ачкан, балким мектептен жетет деген ойдо. Бүгүнкү күндө азырынча кино лагерь жетиштүү го. Мен кино лагерге ошо 37 бала келип катышты жайында. Бардык республиканын бардык аймактарынан келишти. Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан, Нарындан да келишти, Ысык көлдөн келишти. Анан ошо балдардын кандай десем, көзүндө күйүп турган отун көрүп алып, биз өзүнчө мындай күч кубат алдык да. Жакшы. Ал эми азыр мындай жакшы шарт түзүп аткан экенсиздер, ушундай өспүрүмдөрдү, балдарды ушу кичинекей кезинен баштап аларга чыйыр жол көрсөтүп коюу дегенчи. Ал эми жашы өтүп кеткендер болсочу, сиздерге барып окусак болобу дегендерди көп эле болуш керек менин оюмча. Жашы өтүп кеткендер үчүн ошо жыл сайын Эрнис Абдужапаров мастер-класс өткөрөт. Быйыл 10-чы жолу өттү, юбилейлик мастер-класс болду. Ал жактан дагы жашы өтүп кеткен 40-50 жаштардагы көп жазуучулар, журналисттер, актерлор келип, ошо мен тарткым келет эле убагында окуй албай калгам деп билим алып кетип атат. Былтыр азырдагы учурда Темир Бирназаров мастерскойун чогултуп атат, аякка да барышса болот. Кантип аларды табышса болот? Кантип каяктан барышат? Интернетке эле Facebookка кирсеңер, Темир Бирназаров режиссерский курсы деп набирать этсеңер, сразу эле чыгат. Темир Бирназаровдун курсу. Андан тышкары Марат Сарулу дагы быйыл курс ачты. Продюсерлик иш боюнча жана режиссерлик иш боюнча 1 жылдык курстарда. Жакшы. Мадияр, кайра сизге узаталы кийинки сурообузду. Ушундай жакында эле Дарак ыры деген мюзиклде администратор болуп иштедиңиз. Эми администратордун жумушу аябай чоң да. Эң жоопкерчиликтүү жумуш ошонуку. Сиз кантип жетиштиңиз? Бизде ошол кино негизи Кочкордун Шамшы деген айылында Сараласыз деген жайлоо бар экен. Ошол жакта мотор 12 августта съемка башталды. Ага чейин биз келип ошол жакта съемочный группа келгиче биз боз үйлөрдү тигип даярдап коюшубуз керек болчу. Боз үй тигип аттык. Биз ошол келип администрациянын иши ошол эле да ошо съемочный площадкадагы болгон эмне керектүү нерселерди даярдап туруш керек алдын ала ошол жумуштарды аткарып аттык. Анан эң жаман жери баарыбыз тең эле жетишкенге аракет кылып аттык, бирок мен ойлогом мындай кино көрүп атып ал жактан мисалы любой эле кино көрсөң отуруп алып кемчилик издейсиң, ягын минтип коюптур, анан тиягын тигинтип коюптур, минтип койсо болмок депчи. Эми ал мындай көрүүчүнүн сын пикири болуп эсептелет да, жеке мүнөздөгү сын пикири болуп. А бирок чын-чынына келгенде ошол кинонун кандай тартылат, кандай кыйноолор бар ал жакта, ошол процессти көргөндө чынында аябай эле кыйын экен да кино деген
Кыйноо экен да. бир эле кадрды тартып алыш үчүн, бир эпизодду тартып алыш үчүн бир күн кечке кетип калган убакыт да болот да. Туура Мадияр бир кичинекей окуясын айтып берейин, ошо кызыктуу окуя окшойт. Эпизодко тартылып калдыр, өзү негизи бала кезинде күрөш менен машыккан экен, биздин кинодо муштафты такыр кошкон жокпуз, жалаң кыргыз күрөштү коштук. Түрктөр болуп аткандачы, өзү жакшы күрөшөт экен, бир эпизодко тартылам деп, тартылсаң кел тартыл деп туруп, каскадерлер менен күрөштүрүп койдук. Ал жерден башы менен каскадер мунун башы менен кумга жерге сайып алып, травма алып, 3 күн өзүнө келе албай жүрүп. Бул ойлогондо бир дубль менен кетем деп, баш аягы 8 дубль кылып калышты го. 8 дубльга чейин, 8 дубльга чейин 2 саат машыгышты. Кайра башы менен жерге кулап түшүп атып. Деги эле Даракыры мюзиклын тартуу идеясы кайдан пайда болду? Даракыры мюзиклын тартуу идеясы негизи 2009-жылы Даткайым клибин тарттык элек. Ошондо көп киши сураганда, чалып да сурап атышты, күтүп атышты, киноңор качан чыгат деп көрсө, муну толук метраждуу тасманын саундтреги деп ойлошуптур. Биз деле ошентип ойлогонбуз учурунда. Анан көп киши айтышты, Сезибек да айтты, тарталы акча табам деп. Анан ал кезде мындай өзүм дайыр эмес болчумун, окуябыз да жок болчу. Кино тарткандан ал мындай олуттуу мамиле кылыш керек да, чоң маселе болуш керек, чоң окуя болуш керек, адамдын тагдыры болуш керек кинонун ичинде. 2009-жылдан бери ошол окуяларды издеп, окуя чогултуп, анан ошол болуп өткөн окуяларды тапкандан кийин 6-7 жыл кетип калды сюжетти бышырганга. Былтыртан бери ошо сценарийин жазып атып, акыр аягы Садык Шернияз экөөбүз сценарийин бүтүрдүк. Бүтүрүп февралда баштаганбыз, даярдык да. Ошо августта тарттык. Дагы эле бүтө элекпиз. Каржасы алып элге барып, дагы тартабыз. Премьерасы 2018-жылы болот деп айтылат. Буюрса мартта чыгалды деп атабыз. Эң сонун. Ал эми ушул мюзикл тартуу менен кино тартуунун кандай айырмасы бар экен? Кандай кыйынчылыктары бар экен? Ырдаштагы керек. Айырмасы көп нерселер окшош. Айырмасы ошол музыкада гана экен. Себеп дегенде башка кинолордо музыкасын тартып келип алып туруп, композитор менен отуруп иштейсиң, кээ бир учурларда даже монтаж бүткөндөн кийин ыр жазылат. Биздики болсо тескерисинче биз ошол сценарий жазып алгандан кийин Бактыгүл Чотурбай эжекебиз менен баш аягы 3 айда кетти го дейм. Кара сөз түрүндө жазылып биринчи сценарийден, анан ошо ырлар Бактыгүл Чотурбайга берилди, анан Бактыгүл эжекебиз баардыгын мындай поэзиялык көз караш менен оңдоп чыгып, ошол анан биринчи варианттары дагы кичине учурдагы заманбап сөздөр кошулуп калгандыктан кайра биз ошол фольклордук нукка салып кайра иштеп чыктык. Ал баары иштелип чыккандан кийин композиторубуз Жолдошбек апасы 4 айдан ашык ошол обондорду чыгарды. Обондорду чыгарып койгондон кийин анын баарын кайра жазыш керек экен. Съемкага чейин эле съемкага барып келгендей болдук да. Ошол студияда бир эмес 2 студияда отурдук. Анан жана үндөрдү тандаганда да аябай кыйын экен, себеп дегенде ойноп койгон бул бир, ал эми ошол ойнолуп аткан эмоцияны ыр менен сөздөрүн унутпай кайра ырдап бериш дагы бир чоң маселе экен. Анан биз ошол кинобузда трюктар, мушташтар, ат чабыштар, улак тартыштар көп. Анан ошондуктан ойноп атып, ырдап атып, ошол эле маалда мындай физикалык жактан ошол эле күрөшкө, ат чабышка даяр болуш керек экен да актер. Ошол жагынан кичине кыйналып калдык. Болбосо бирдей эле. Ал эми актерский составда ырчылар болдубу же мындай эле жөнөкөй эле актерлор аткардыбы? Биз ырчылык жакка басым кылган жокпуз. Себеп дегенде ырдаган ырчылардын теңин дубляждадык. Ошол мыкты кандай десем, отурушта отуруп ырдаган бир, үйдө отуруп ырдаган бир, ал эми ошону студияда ырдап чыгып, кинодо чоң экранда тартып алаш бул такыр башка деңгээл керек экен. Ошондуктан кээ бир актерлорду тилекке каршы дубляждаш керек болуп калды. Кээ бир актерлор өзлөрү ырдап берди. Биз бул кинодо жалаң ошол башка ролдордо башка каармандардын баардык актерлорду алдык. Эпизоддорго ырчыларды кошо алдык. Башка каармандар ким болду экен? Башка каармандар ошо сыр болбосо. Мындай Кудай буйруса 2-3 жылдан кийин сыймыктануу менен айтылабыз го дейм, ошо жигиттердин аттарын. Башка ролдордо ойногондор ошол Кыргыз драма театрынын жаш муундары болгон, бул Өмүрбек Израилов деген жигитибиз. Башка
аялдардын ролун ойногон Салтанат Бакаева деген Казакстандын актрисасы. Андан тышкары дагы бир чоң, эң эле маанилүү ролдордун бирин ойноп берген. Ошо акыркы 25 жылдан бери ойной эле экен Темирлан Усманбеков агайыбыз. Өзүнүн ошо окуучулары, кырдырамдан актерлор көрүп алып таң калды да. Темирлан агай ойной элеп туруп, мыкты ойнойт турбайбы? Көрсө өзүлөрү да көрүлө экен. Темирлан агай сөз айтты, ошо эпизоддорго 2-3 киного тартылдым эле. Бирок чоң ролум жок. Театрда да чоң ролду 25 жылдан бери жарата эле экен көрсө. Жакшы. Демек, дагы бир жолу жыйынтыктап коелу. Фестиваль, Карек фестивалы. Бул 10 октябрга чейин кабыл алуу болот. 10 октябрга чейин кабыл алуу болот. Ал эми фестивалдын өзү 15 ноябрда Манас кинотеатрында жабылыш азырын болот. Жакшы. Ошондо көрүшөбүз. Ал эми чоң бу даракыры болсо 2018 жылдын март айында койду. Чоң экрандарда. Буюрса ошондо күтүүдөбүз. күтүп атабыз. Рахмат келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтер. Бул фильмиңиздер ушундай жемиштүү, Оскар алган ушундай чоң фильмдерден болсун. Болсун алмайын, ес. Эргүлөр чыгармачылык бийиктиктерде ар дайым багынта бериңиздер. Чоң рахмат. Рахмат.